эң оңой жолу Эвалан сайтында описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Самара Каримованын атасына оор операция жасалды. Түз эле жерден мүдүрүлүп жыгылып, жамбаш сөөгү сынып кетти. Ырчы Самара Каримова атасына ийгиликтүү операция жасалганын айтып, дарыгерлерге ыраазычылыгын билдирди. Бул тууралуу Каримованын соц тармактагы баракчасына жазылган маалыматка шилтеме берип, Барометр билдирет. Ата менен бул дүйнөдөгү чоң бакытым, байлыгым, ата-энемдин көзүнөн дайыма кубаныч көргүм келет. Атакем 10 жылдан ашты ден соолугу менен күрөшкөнүнө. Бул да жетпей, жаратканын дагы бир сыноо берип, түз эле жерден буту тайып жыгылып, жамбаш сөөгү сынып реанимацияга түштү. Аллахым жакшы көргөн пендесине кайра-кайра сыноо берет дейт. Атам Аллахымдын жакшы көргөн пендеси болсо керек. Азыр операцияга кирип кетти. Дуа кылып Кудайдан тилеп олтурам. Бир Аллахымдын колунда. Бишкектеги 4-больницанын өмүр сакчыларынын колунда. Сабырбек Жумабеков, Мансур агаларымдын колунда. Дуа кылып коюңуздар. Дуанын күчүнө дайыма ишенем. Операциядан аман-эсен чыксын. Ата-энелер эч качан оорубасын деп жазган Ырчы. Кийинчерээк Ырчы атасы операциядан аман-эсен чыкканын айтып, кыйын учурда колдоп, каалоо тилектерин жазган көрөрмандарына рахматын айтты. Маалымат булагы Барометр чекит KG. Мойнуна дөңгөлөк илинген аял Чолпон Талипбекти ыр жараттырды. Non-Stop дуэтинин экс-солисти, учурда жеке ырчы катары таанылган Чолпон Талипбек аял затынын укугун коргогон жаңы ыр жаздырды. Бул тууралуу ал Марал радиосунда эфирге келип айтып берген. Белгилей кетсек, ушул жылдын июнь айында аялдын мойнуна таш салынган дөңгөлөк илип алып, сабап жаткан эркектин окуясы социалдык тармактарга тарап, коомчулукта кызуу талкуу жараттырды. Ырчы Чолпон Талипбектин ыр жазуусуна ушул окуя себеп болгон. Ырдын текстин өзүм жаздым. Барба деп аталат. Буга чейин орус тилинде текст жазып жүргөм. Бул кыргыз тилинде жазган алгачкы ырым болду. Таланттуу байкебиз Эрнест Жошов мага обоң жөнөтүп калды. Сага бул обон жакса керек. Угуп көрбөйсүңбү деп. Дароо жактырдым, бирок тексти жок болчу. Кийин эле жүрөктү зыркыраткан бул окуя болуп кетти. Ал мага өзгөчө таасир берип, ырдын биринчи куплети жарады. Андан кийин куплеттерин кандай болорун билип жаттым, бирок такыр жаза албай, убакыт өтүп, бир ай дегенде даяр болду. Дароо Эрнест байкеге барып көрсөттүм. Анын обонуна ушундай ыр керек, буйруса жакында жарык көрөт. Ырчы дегеле акыркы убактарда аял затын кордогон, басмырлаган учурлар көп катталып жатканын белгилеп өттү. Маалымат булагы Арба чекит KG. Элмирбек Иманалиевдин жубайы Нурзат. Китептин чыкканына сүйүнөйүн десем, жанымда Элмир жок. Залкар Төкмө акын Элмирбек Иманалиев таланты менен жеке адамдык сапаты айкалышып турган өзгөчө жан эле. Бизди таштап кеткенине жарым жылдан ашык убакыт өтсө да, кече эле көмгөндөй жүрөк ачышат. Ырларын уккан сайын көздөн жаш термелет. Акындын чыгармаларына суусап турган эли үчүн жубайы Нурзат айын демилге көтөрүп, 3 айдын ичинде 2 китебин чыгарып, элге тартуулап турган чагы. Оор үшкүрүнгөн Нурзат айым акынды эскерип биз менен маек курду. Нурзат айым, жакында жолдошуңуз Элмирбек Иманалиевдин бир эмес катар 2 китеби жарыкка чыкты. Бул өзү даярдап жатып бүтпөй калган китептери беле. Элмирбек каза болгондон кийин мен үчүн жашоо абдан оор болуп калды. Санаа тартып, үйдө тынч олтура албай калдым. Анан ойлонуп, Элмирдин жакын санаалаштары Азамат Болгонбаев, Мирлан Сайымкожо, Асылбек Маратовдорду чакырып, китеп чыгаралы деген оюмду айтсам, алар колдоп кетишти. Элмирдин жазып жүргөн ырларынан китеп чыгарсам деген ниети бар болчу. Бирок ал ар бир нерсеге кылдаттык менен мамиле кылгандыктан ичинен бышырып жүрүп жетишпей калды окшойт. Биз жазгандарын чогултуп отуруп Аманат, Ак таңдагы ак бата аттуу 2 китебин жарыкка чыгардык. 1000 нускадан 2000 нуска чыгардык эле 27 октябрь ачылышы болду. Эртеси күнү кечинде китеп калбай калды. Азыркыга чейин телефон таанбай жатат. Китеп алам дегендер өтө көп. Андыктан китеп дагы басылып чыга турган болуп жатат. Мен азыр китеп чыкканына кубанбайын десем, жанымда Элмир жок. Өзү болгондо кандай сонун болор эле. Тирүү жанга жашоо улана берет эмеспи? Баягыдан баш көтөрүп калдыңызбы?
Элмирбекти жоготконубузга жарым жылдан өтүп бара жатат. Бул аралыкта балдарым менен бирге атабызды сагынып, анын канаарына, сүйлөгөн сөздөрүнө зар болуп жашообуз өтүп жатат. Түшүнүксүз эле бир жашоого келип калгандай болуп жүрөм. Үйдө болобу, эшикке чыганбы, Элмирбек бардагыдай эмес, жашоо супсак. Анын баарын сүрөттөп айта алгыс нерсе. Балдарым үчүн эле баш көтөрүп жашап жатам. Атасын жоготуу өзгөчө улуу балам эр уланга катуу тийди окшойт. Түн тартып эшикке да чыкпай калды. Азыр балдарым менен бири-бирибизди көзүбүздү карап эле сооротушуп жашап калдык. Ыйлаганымды балдарым көрсөткүм келбейт. Эгерде ыйлап калсам, экиге чыкка элек Элханымдын бери төртөө төрт жерге отуруп ыйлап калышат. Кайра мен аларды сооротом. Кыскасы бири-бирибизди алаксытып эле жашап атабыз. Балдарым да кыйын болду. Үчүнчү балам Адылхан болду ушунчу менен атам келбейби? Атамды катып эле койдуңар окшойт. Чыга бер деңизчи деп жүрөктү эзет. Өздөрүнчө сүйлөшүп калышса, атам бизди карап турат, калп айтпа деп турушат. Элмир үйгө келгенде бүтүн өзү чечүү эмес эле, балдары кезек менен бутун чечип тосуп алышчу. Элмир Элханды өзгөчө жакшы көрдү. Жумуштан келери менен көтөрүп ырдап берип, чарчаганына карабай карачу. Балам да Элмир келгенде мени карабай калчу. Кеч келип калса бөлмөсүнүн эшигинде күтүп отурчу. Анан атасына видеого тартып жөнөтүп койсом шашып келчү. Элмирбектин балдарын Элмирбексиз өстүрүү башкача жоопкерчиликти талап кылат экен. Колумдан келишинче атасынын ордун жоготпой тарбия бергенге аракет кылам. Балдарыңыздын арасынан атасындай таланттуусу болсо керек. Албетте, Элмирбектин балдары да таланттуу. Эр уланга атасы комузду черткенди көрсөтүп берип койчу, үйрөнүп алыптыр. Атасы 12 жашка чыккандан баштап менин шакиртим болосуң, дайыма жаным алып жүрөм дечү. Өзү да кичинесинен ата чоңойгондо сизде акын болом деп калар эле. Илдет жаңы келгенде коронавирус деген 4 сап ыр жазыптыр. Элмир кубанып, балам ыр жазды деп чоң-чоң акындарга жиберсе, уйкаштык болбосо да ичинде бир ой бар деген жакшы ойлорун айтышыптыр. Тилекке каршы балам 11 жашка чыкпай атасынан айрылып калды. Жакында атасына арнап да 3 куплет ыр жазыптыр. Бизге окута элек болчу. Кокусунан окуп калдым. Дагы улайм, анын көрсөтөм деп жүрөт. Кийинки уулубуз Адылханда атасында актёрдук чеберчилик бар. Балдарымдын арасынан атасындай төкмө акын чыкса, бул жашоодо арманым жок эле. Бассам, турсам ошону тилек кылам. Элмирбек байке каза болгондон ажалга ыра көрбөй ыйлабаган кыргыз калган жок окшойт. Оор болсо да ошол күндү эстей аласызбы? Элмирбек кант диабети оорусу менен ооручу. Акыркы жылдары жүрөгүм деп калган. Кан басымы да төмөн болуп жүрчү. Ошол 3 оору бир келгенде көтөрө албай калды окшойт. Биз деле түшүнбөй калдык. Акыркы күндөрү Элмир өзгөрүп, өңүнө келип, өзгөчө жакшынакай болуп кеткен. Кошуналардан бери байкашып, аябай сулуу болуп кетти го деп калышкан. Жумшак болуп, бизге өзгөчө аяр мамиле жасап калган. Акыркы сөздөрүн эстесем мага, мен сага ыраазымын. Сага катуураак айтып койгон сөздөрүм жөн эле чыгып кеткен сөздөр деп кечирим сурап балдарга апаңарды уккула, сыйлап жүргүлө деп айткан экен. Бирок мен көп маани берген эмес экенмин. Каза болордон мурун 2 күн катары менен үй бүлөбүз менен түнкү саат 4кө чейин сүйлөшүп олтуруппуз. Азыр ойлоп, ошондо биз менен коштошконбу деп калам. Каза болор күн эртең менен эле маанайы жок турду. Канты көтөрүлүп кеткен экен. Инсулинден кийин нормасына келип калган. Бирок өзүн жаман сезип, тез жардам чакыр, жүрөгүм сайгылашып атат деди. Тез жардам келип Элмирди алып кетти. Элмирбекти алгач оорусу хирургиялык окшойт деп Фучиктеги ооруканага алып барышса, хирург көрүп биздин оору эмес деп кайра президенттин иш башкармалыгына караштуу ооруканага алып барышыптыр. Тез жардам менен ары бери жүрүп кыйналып, өзүн таштап койду окшойт. Ошол убакта карантин болуп, коменданттык саат болуп жатпады беле. Мен ооруканага жаткырып коюп, балам менен үйдө жөнөгөм. Үйдү келип бутумду чечип жатсам, Асылбек Маратов телефон чалып, каттуу болуп жатат, келиңиз деди. Барсам, Элмирбек каза болуп калып чакырышкан экен. Экөөңүздөр канча жыл чогуу жашаңыздар? Кандай күндөр өттү? Биз 2009-жылдын январь айында үйлөнгөнбүз. 11 жыл чогуу болуптурбуз. Бизде катуу сөз айтышып же урушуу деген болгон эмес. Элмир бардык нерсени акырын эле какшык менен айтып койчу. Бирок сүрү бар болчу. Балдарыбыз менен бир нерсени айтарда сүрдөп турчубуз. Мындай таланттар эркин болушу керек деп туугандары, достору менен кулагыма сиңирип коюшкан экен. Мындай адамды кызганбай коюу да мүмкүн эмес эле. Аялсың, кызганычың делеген болчу. Бирок аша чапкан эмесмин. Элмирге да өтө ишенчүмүн. Кээде кеч болуп кетсе, чалсам албай койсо таарынып калмайым бар эле. Андайда тамашалап, таарынычымды жазып алчу. Биз аз жашасак дагы татыктуу, бактылуу жашадык.
Мени көлөкөдө бапестеп багыптыр. Баарын даяр кылчу. Элмирбектей адам менен жашаган мен бактылуу экенмин. Тагдыр сиздерди жолуктурган күн кызыктырып жатат. Мен ал кезде президенттин иш башкармалыгына караштуу ооруканада медик болуп иштечүмүн. Биз таанышкан убакта Элмир аталган